Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7 принцип. Акчанын мааниси. Ар бир адамдын жашоодогу эң маанилүү максаттарынын бири финансылык көз карандысызыкка жетүү эмеспи? Эркиндик, бакыт менен рахат алып жашоого, каалаганыңды иш жүзүнө ашыруу үчүн жетишээрлик акча керек. Башка тармактарга караганда финансы ийгилигин жолдуулукка оодарышат. Биз жашап жаткан коом адамзаттын тарыхында болгон коомдорго салыштырмалуу материалдык жетишкендикке жетүүгө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эркин маалымат жана билим алмашуу, технологиялык инновациялар жана керектөөлөрдүн көптүгүнөн улам финансылык жактан көз карандысыз болууну камсыздай турган жумуш орду мурдагыга салыштырмалуу көп. Ошондой эле байлык курууга эң ыңгайлуу өлкө АКШ болуп саналат. Ондогон жылдар мурун бай болуу үчүн жеке менчик жерге, жумушчу күчүнө, капитал, кыймылсыз мүлк жана башка материалдык ресурстарга ээ болуу керек болчу. Ал эми бүгүнкү күндө акылдан башка бир тыйынсыз байлык курууга толук мүмкүн. Материалдык ресурстары менен байлыкка жетүүгө аракет кылып жаткан адамга караганда, акылдын күчүн колдонуп жаткан адам өйдө турат. Алардын материалдык ресурстары техниканын жана керектөөлөрдүн барган сайын өнүгүп өзгөрүүсүнөн улам жараксыз болуп баштайт. Мисалы бүгүн ким кассета менен айланган магнитофонду сатып алат? Байлыктын чыныгы булагы. Финансы ийгилигинин маанилүү фактору табигый байлык мыйзамы болуп саналат. Ал мыйзамдын негизи төмөндөгүдөй. Биз табигый байлыктар баарына жете турган дүйнөдө жашап жатабыз. Каалаганын алгысы келгендер үчүн чектөө жок. Байлыкка жетүүнүн эң маанилүү булагы новатордук идеяларды ойлонуп, аларды ишке ашыруу, финансылык мүмкүнчүлүктөрдү элестетүү жана идеяларды коомдо колдоно билүүдөгү жөндөмсүздүк чектейт. Жаш кезимде билимсиз болгондугуман улам кичинекей батирде жашап, кара жумушта арзыбаган акча үчүн иштеп жүргөн учурда өзүмө аябай жиним келчү. Жашоодо өз ордун таап, камсыз жашап жаткандарга кызыгып, мага да жолдуулук качан жылмаярын кыялданчумун. Атактуу болгон байлар байыйт, кедейлер жардыланат деген ырастоонун чындыгынан эч качан шек санаган эмесмин. Башында эле колунда болгон же артыкчылыктары бар адамдар гана ийгиликке жетет деп ишенчүмүн. Кедей үй бүлөдөн чыккан, билими жок адам кара жумуштан башкага үмүттөнбөй койсо боло тургандыгын аң сезимде бекемдеп алгам. Баарын нөлдөн баштайт. Америкадагы бардык бай адамдар нөлдөн башташканын укканда таң калууман эсиме келе албаган абалга болгом. Бай америкалыктардын 1% гана мурастан калган бекем фундаменти менен баштаган. Байлыкты куруудагы көпчүлүк учурлар бир эле муундан түзүлгөн. Америкадагы эң бай адам 42 жаштагы Билл Гейтс болуп саналат. Ал өз байлыгынын 20 жашында Гарвард университетиндеги окуусун таштагандан кийин баштаган. Менден жашоону түп тамыры менен кантип өзгөртүү болоорун же нөлдөн кантип баштоо керектигин көп сурашат. $100 да жок, өз ишин баштоого 1000 болбосо жүздөгөн ишмердүүлүктөгү багыттар бар экенин айтып келем. Бул багыттарга акыл менен эмгектен башка эч кандай материалдык ресурстардын кереги жок. Жаңы карьерага же жаңы ишкерликке каржылай турган капитал бул болгон күч менен аракеттенип иштөө. Эгер ушундай каалоо болсо, каалагандын баары өз учурунда калыбына келет. Ар дайым ал жөнүндө ойлонуу. Келечек жашоону куруп жатканда финансылык көз карандысызыкка жетүү ар дайым көз алдыңызда болуусу өтө маанилүү. Көпчүлүк адамдардын финансылык ийгиликке жетишпей жаткандыгынын себеби алар келечектеги байлык жөнүндө ойлонбостон учурдагы акчанын жетишпей жаткандыгы жөнүндө ойлонушат. Жашоону кандай элестетсе, дал ошондой болоорун унутпаңыз. Эмоционалдуу түрдө элестеткен нерсенин баары материалдашат. Эгер ар дайым финансылык жактан көз карандысыз болуу үчүн кантип акча табуу керектигин ойлонсоңуз, ага жетүүгө жардам берген мүмкүнчүлүктөр жаралат. Финансылык жетишпестиктин жолу. Бүгүнкү күндө америкалык үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү каражат топтоосу жок. Дээрлик 70% эмгек кылган америкалыктар акча топтобостон тапкан акчасынын баарын күнүмдүк керектөөлөргө коротот. Орточо америкалыкты үй жайсыз калуу ыктымалдуулугунун аралыгы 2 ай. Эгер анын кирешеси кандайдыр бир жол менен токтоп калса, күрөөгө алган үйүн жана башка мүлкүн төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Акчасы жок адамдар көптөн бери тамак жей элек адам сыяктуу. Ачка адамдын оюнун баары тамакта болот. Башка эч нерсе жөнүндө ойлой албайт.
Ошондой сыяктуу эле акчага муктаж адам да акчадан башка нерсени ойлой албайт. Жашоодогу башка максаттар жөнүндө ойлонууга эмоционалдык жана руханий күчү да калбай калат. Акча жөнүндө кабатыр болбоо үчүн акчанын көп болуусу кажет. Психолог Фредерик Грецберг акчаны гигиенанын предмети деп атаган. Акча адамды белгилүү чекке чейин гана шыктандырат. Ага жеткенден кийин анын маанилүүлүгү азая баштайт. Өзүңүздү коопсуздукта сезүү үчүн минималдуу суммадагы акча каражаты керек. Эгер каражатыңыз андан аз болсо, ал жөнүндө кабатыр болосуз. Ал эми акча каражатыңыз минималдуу суммадан да көп болсо, ал жөнүндө ойлонбостон башка маанилүү нерселердин үстүндө ойлонууга мүмкүнчүлүк болот. Бай адамдар акча болгону нерселердин абалынын индикатору экенин айтышат. Качан финансылык камсыздыкка жеткенде анын маанисин түшүнөсүз, бирок ал тууралуу кабатырланбай каласыз. Акчаны бакубаттуулукка жетүүчү каражат катары кабыл алып баштайсыз. Жетишээрлик акчам болгондо ден соолук жөнүндө, башка адамдар менен болгон мамилени жана жашоону жакшыртуу жөнүндө ойлонууга убакыт болот. Үй бүлө менен көп убакыт өткөзүүгө шарт түзүлөт. Финансылык камсыздыкка жеткенде акча негизги баш ооруткан маселе болбой, жашоо жакшы жагына өзгөрүп баштайт. Ал деңгээлге жеткенге чейин башка нерсе ойлонууга мүмкүн болбойт. Эртең менен акча жөнүндөгү ой менен ойгонот. Эртең мененки тамак учурунда акча жөнүндө сүйлөп, күн бою акча жөнүндө ойго батат. Финансылык маселе тууралуу ойлонуу ишмердүүлүккө, башка адамдар менен болгон мамиледе, ар кандай чечим кабыл алууда, керек болсо түшкү тамакта эмне жей турганын тандоого да терс таасирин тийгизет. Бул кантип жашоо болсун? АКШдагы жубайлардын ажырашуусу жана талаш тартыштардын негизги себеби акча маселеси. Акчанын жетишпестиги стресс, депрессия, өз жанын кыюунун негизги булактары болуп саналат. Финансылык камсыздыкка жетүү үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга жана акырындык менен ага жетүүгө сөз берүү керек. Баардык чоң адамдардын негизги камкордук ою өзүн жана үй бүлөсүн камсыз кылуу үчүн финансылык жактан камсыз болуу. Баары жасашат. Бактыга жараша финансылык көз карансыздыкка жетүү үчүн ар тараптан жардам жана колдоо алууга мүмкүн. Китептерден, журналдардан баюунун жолдорун окуган чыгарсыз. Балким өз тааныштарыңыздын арасында андай мисалдар бардыр. 100 миңдеген жана миллиондогон адамдар нөлдөн баштап байлыкка чөмүлүп олтурушат. Ага кантип жетүү керектигин жөнүндөгү маалыматтар өтө көп. Аларды колдонуп чыгууга 100 жылда аздык кылат. Финансылык көз карансыздыкка жетүүнүн ыктымалдуулугун тууроо принцибин колдонуу менен дароо жогорулатууга мүмкүн. Башка ийгиликтүү адамдар жасаган ишти улам-улам кайталоо менен алар жеткен чекке сиз да жете аласыз. Бул жөнөкөй ийгиликтин формуласын көп адамдар колдоно алышпайт. Устаттарынын тажрыйбасын үйрөнбөстөн өз алдынча жаңыча формада ийгиликке жетүүнү көздөшөт. Бирок ошол ишти башынан өткөргөн адамдын кеп кеңеши жана тажрыйбасынын жардамысыз ага жетүү мүмкүн эмес. Алардан сабак алып, насаатын колдонуу менен ийгиликке жетүү алда канча оңой болот. Устаттардан үйрөнүү. Копмайер аттуу досум ийгиликтүү адамдардын тажрыйбасын изилдөөгө 50 жыл сарптаган. Ал 6000ден ашуун китеп окуп, ийгиликтин 1000 принцибин аныктаган. Эң жөнөкөй принциптердин бири устаттардан үйрөнүү болгон. Бир адамдын тажрыйбасын нөлдөн баштап үйрөнүүгө убактыңыз жок. Ийгиликке жетүүнү каалап жатсаңыз, сиз кыялданып жаткан тармакта ийгиликке жеткен адамды таап, ал үйрөнгөн нерсени үйрөнүп, ал жасаган ишти жасашыңыз керек. Бул жолдо ал жеткен жыйынтыктарга жеткенге чейин чыкпаңыз. Ишке ашпай турган жолду улантууга күндөрдү, жуманы, айды, жылды текке коротпоңуз. Андан көрө китеп окуп, аудио программаларды угуп, ийгиликке жеткен адамдар өткөргөн семинарларга катышыңыз. Аларды ийгиликке жеткирген көндүмдөрдү өздөштүрүүгө умтулуңуз. Эмне менен алектенбеңиз, баалуулуктарды жаратыңыз. Финансылык көз карансыздыкка жетүүнүн маанилүү факторлорунун бири баалуулуктарды толуктоо принциби. Бул принциптин урааны байлык кандай гана баалуулуктар болбосун, аларды көбөйтүүдөн түзүлөт. Эмгектин баалуулугун, ишкананын баасын көбөйтүү жана керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштөө көп киришени жогорулатып, кызмат ордунан көтөрүлүүнү камсыз кылат. Канчалык көп баалуулуктарды кошкон сайын, ошончолук баалуу кызматкер болосуз. Акчалай сыйлык, жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүп, аларды убагында адамдардын пайдасы үчүн колдонууну аныктайт. Башкача айтканда, жалпы ишке салым кошуу мүмкүнчүлүгүн ар дайым издешиңиз зарыл. Узак убакытка созула турган киришенин булагы ар дайым башкаларга пайда алып келип,
жашоосун кайсы бир деңгээлде жакшыруусуна салым кошуу болуп саналат. Баюунун 7 сыры. Эмгектин баалуулугун жогорулатуу жана башкаларга көбүрөөк пайда алып келүүнүн 7 жолу бар. Бул идеялардын ар бири финансылык камсыздыкка алып келүүгө жөндөмдүү. Ал эми анын баарын бириктирсеңиз, кыялдангандан да көп жана тез акча таап баштайсыз. Тезирээк иштөө. Эмгектин баалуулугун жогорулатуунун эң биринчи жолу тезирээк иштөө. Жыйынтык алуунун ылдамдыгын тездетүү керек. Бүгүнкү күндө баары чыдамсыз. Сиздин товар же тейлөө керектигин бүгүнкүгө чейин билбеген кардар аны кечээ эле болуусун каалайт. Ушундай жол менен керектүүчүлөрдү тейлөөнүн ылдамдыгы жана эмгектин баалуулугун кабыл алуу керектөөчүлөрдүн көз алдында жүрөт. Ошондуктан бир ишти тез аткарып жатсаңыз, жай аткарганга караганда компетенттүү кызматкер катары кабыл алышат. Ошол эле учурда товарлардын сапатын да жогору баалайт. Ылдамдык баардык тармактагы атаандаштыкка жеңүүгө жардам берет. Баардык ишкердикте өндүрүмдүүлүк кыска аралыктын убагында жана тез жана эффективдүү жыйынтык алууга багытталган. Баардык технологиялык инновация убакытты үнөмдөө менен тезирээк жыйынтык алуу максатын көздөйт. Бүгүнкү күндө башкаруунун белгилүү концепцияларына убакытты үнөмдөө менен иштин ылдамдыгын жогорулатуу болуп саналат. Ишкердиктеги атаандаштыкта жеңүү үчүн кардарларды башка фирмаларга караганда тезирээк тейлөө керек. Тейлөөдөгү болобу же башка ишмердүүлүктө болобу тезирээк, натыйжалуу иштөө ийгиликти камсыздайт. Финансылык камсыздыкка жетүүнүн эң оңой жолу керектөөчүлөрдү башкаларга караганда жок дегенде 10% тез тейлөөнүн идеясын ойлоп табуу. Том Монаген өзүнүн Domino's Pizza компаниясынын негиздеп жаткандагы негизги максаты пиццаны тез жеткизүү болгон. Жакында эле ал 1,8 миллиард доллар киришеге ээ болуу менен ардактуу эс алууга кетти. Керектөөчүлөрдү кантип тез тейлөөнүн жолдорун күн сайын ойлонушуңуз керек. Ылдамдык кошумча каражаттын негизги булагы. Ага адамдар беришендик менен төлөп берет. Сапатты жогорулатуу. Ишмердүүлүктүн баалуулугун жогорулатуу үчүн кардарларга ошол эле баага жогорку сапаттагы товарды сунуштоо. Сапатты жогорулатуу үчүн кардардын сапат түшүнүгүнө жараша товарды сунуштоого аракет кылуу. Товардын сапаты менен кардардын сапат түшүнүгү дал келиши керек. Көптөгөн компаниялар кардардын сапат түшүнүгүн эсепке албайт. Алгач анын товардын сапатына болгон критерийлерин аныктап чыккандан кийин ошого ылайыктуу товарды башкалардан эрте сунуштоо. Сапат кардар товарды кандай критерийлер менен түшүнсө ошол сапат болот. Сапат бул бир гана товарды көпкө колдонууга боло тургандыгында же анын түзүлүшүнүн толук кандуулугу эмес. Сапат бул товардын жөндөмдүүлүгү, кардарды канааттандырып, ал колдоно турган шарттарга дал келиши керек. Кардар издеп жаткан конкреттүү пайда жана аны кантип камсыз кылып жатканыңыз кардардын көз алдында болгондугу үчүн сиздин жумуштун сапатын да аныктайт. Миңдеген кардарлардын сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй сатуу жана сатып алуудагы маанилүүлүк товардын же тейлөөнүн өзү жана аны сунуштап жаткан адамдын ишмердүүлүгү. Макдональдсты сапаттуу деп айтууга негиз болгон анын ишмердүүлүгүнүн тездиги, тазалыгы, тейлөөсү, баасы, сапаты жана идеалдуулугу. Ал тез татым ресторандары менен атаандашпайт. Болгону бул компания кардарларга сапаттуу тамакты тез жеткизип берүү жана жогорку деңгээлде тейлөөгө багытталган. Кардарлардын кызыкчылыгы үчүн ишиңиздин сапатын кантип жогорулата аласыз? Ушул суроону өзүңүзгө көп берип туруңуз. Кардарлардын суроосун, кеңешин, керек болсо нараазычылыктарын угуу керек. Сиздин тейлөөдөн кийин жакшы ойдо калыш үчүн алар менен болгон мамилени жакшыртуу керек. Мамиле жакшы болсо, аларга эмне керек экенин жана канткенде канааттана тургандыгын өздөрү айтып берет. Ошону менен берге сиз да активдүү кызматкерлердин бири болосуз. Эмгектин баалуулугун жогорулатууга болгон мүмкүнчүлүктөрдү издөө. Баюунун 3-чү жолу кылып жаткан иштин пайдасын жогорулатууга баардык мүмкүнчүлүктөрдү издөө. Кызматыңызда ийгиликке жетүү үчүн ишмердүүлүктүн баалуулугун, сапатын жогорулатууңуз керек. Ошондо гана керектөөчү сиздин ишиңизди жогору баалайт. Товардын баалуулугун жогорулатуу үчүн анын түзүлүшүн колдонууга оңой кылып өзгөртүүгө болот. Ошондой эле товардын иштөө функциясын жеңилдетүү менен анын баасын жогорулатууга болот. Apple Computers компаниясы 2 багытта тең иштеген. Компьютерлердин иштөө функциясын баардык техника менен түшүнүгү жок адам колдоно алгыдай кылып түзүшкөн. Анын колдонуучулары нускамасы окубай тургандыгын айтышкан. Компьютердеги түзүлүштөр жана программалар ушунчалык жөнөкөй болгондуктан эч кыйынчылыксыз эле колдонуп кетүүгө мүмкүн.
түзүлүш жана программалардын жөнөкөйлүгү колдонуучулардын санын көбөйтүп, ошол эле учурда чогуу иштин баштаган компаниялардан алдыга чыгып кетти. Күн сайын иштин баалуулугун жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек? Сатуу агенттиктери ишинин баалуулугун туура суроо берип, жообун кунткой угуп, кардарларга ылайыктуу товарды сунуштоо менен алдыга жылдырышат. Жыйынтыгында мындай кызматкерлерди кардарлар өзү үчүн жана ишкердиги үчүн пайдалуу деген бүтүмгө келишип, аны менен иштешүүгө далалат кылышат. Ыңгайлуу өнөктөш болуу. 4-чү жолу сиз сунуштаган товардын колдонууга ыңгайлуу болушун камсыздоо. Эгер сиз сунуштап жаткан товар же тейлөө жогорку деңгээлде сапаттуу болсо, кардар ал товарды шаардагы башка түйүндөргө барып алууга караганда сизден 15-20% кымбат болсо да алат. Банктардын кардарларга түзгөн эң ыңгайлуу шарты банкоматтарды түзүү болду. Алар 24 саат бою иштейт. Каалаган учурда каалаган жерден банкта кезек күтпөстөн акча чыгарып алууга болот. Ошондой эле үйдөн, жумуштан керек болсо машинадан чыкпастан тез татым тамагын алууга болот. Аны сиз каалаган жерге тез арада жеткизип берүүгө ыңгайлаштырылган. Сатып алган товарды кардардын үйүнө жеткизип берүү ишти ийгиликтүү алып баруунун дагы бир жолу. Кардарлар башкаларга кайрылбастан сиздин гана товарды жана тейлөөнү колдонуусу үчүн эмне кыла алат элеңиз? Тейлөөнүн деңгээлин жакшыртуу. Эмгектин баалуулугун жогорулатуучу кийинки жол керектөөчүлөрдү тейлөөнү жакшыртуу. Адамдар эмоционалдуу жандык. Аларга канчалык жылуу жана жакшы мамиле кылса, ошончолук таасир берет. Мыкты тейлөө атаандаштыкта жеңүүнүн эң жакшы жолу. Nordstrom компаниясы Америкадагы эң ийгиликтүү жана кирешелүү соода түйүнү. Бул дүкөндөрдүн кардарлары башка соода түйүндөрдөн товардын же баанын айырмачылыгы эмес, тейлөөнүн эң мыкты экенин айтышат. Walmart компаниясы өз ишин Арканзас штатындагы Бентонвиллдеги кичинекей дүкөндөн баштаган. Кардарларды жогорку деңгээлде тейлегендиги үчүн тез арада АКШдагы эң ири ишкана болду. Компаниянын кызматкерлери ардактуу эс алууга чыкканда, дүкөндүн алдында туруп, кардарларды чакырып, сатып алуучуларга ыраазычылык билдирип турушат. Бул компаниянын 1940-жылы Сэм Олтон негиздеген. Ал учурда чыгымга учураган эски дүкөнү жүк ташуучу унаасы жана майда шаардагы калкты үй шартына керектүү буюмдар менен арзан баада камсыз кылуу максаты болгон. Керектөөчүлөрдү арзан баада жана сапаттуу тейлөөнүн жолун тынымсыз издөө менен $25 миллиард киреше тапкан. Алмашкыс болуу. Карл Сьюэлл өзүнүн түбөлүктүү кардарлар деген китебинде АКШдагы эң ийгиликтүү жана кирешелүү Cadillac автоунаасы сатуу агенттиги кантип негизделгенин айтып берет. Анын ишинин негизги керектөөчүлөргө алар үчүн керектүү болгон нерсени таап берүү негизги максаты болгон. Ал каалоолорду жана нараазычылыктарды кунткой угуу менен аларды эсине алып иштеген. Кардарлардын унаасын текшерүүдөн жана оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан учурда алар унаасыз калбоосу үчүн убактылуу унаа сунуштап турушкан. Бардык иш кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн жасалган. Оңдоп түзөө иши жүргөндөн кийин кандайдыр бир маселе жаралган болсо, бекер оңдоп берүүгө кепилдик беришет. Автомеханиктер өз ишин так жана кемчиликсиз аткарбаса, акча алышчу эмес. Бул ишкананын системасы өтө популярдуу болгондугу үчүн ар кайсы өлкөлөрдөн келип өздөштүрүүгө аракет кылып турушат. Тенденцияга көз салуу. Ишмердүүлүктү жогорулатуунун 6-ачкычы кардарлардын табитинин жана каалоосунун өзгөрүүсүнө көз салып туруу болуп саналат. Кардарлардын ар түрдүү катмарына кары, жаш, бай, анча бай эмес, маанайына көңүл буруу. Сиз сунуштаган жаңы товарлар аларга кандай таасир берип жатканын талдоо. Мисалы, жыл сайын миллиондогон адамдар ардактуу эс алууга чыгышат. Жыл сайын пенсионерлердин өмүрү узарууда. Жыйынтыгында жалпы улуттук тенденция жаралат. Көп адамдар убактысынын көбүн үйдө өткөзүшөт. Көп адамдар үйүнүн ыңгайлуу шартта түзүлүшүнө көп акча сарпташат. Заманбап жаштардын табити алардын бир канча жашка улуу замандаштарынан алда канча айырмаланат. Жашоо стилинин жана демографиялык өзгөрүү жаңы идеялардын, продуктулардын жаралуусуна шарт түзүүдө. Бул үчүн жаңы идея керек. Ошону менен бирге финансылык көз карандысыкка жетүүгө мүмкүн. Бир канча жыл мурун демилгелүү ишкерлер биригип California Pizza Kitchen компаниясын негиздешкен. 1990-1991 жылдардагы экономикалык туруксуздукка байланыштуу көптөгөн кызматкерлер ишинен колу бошобогондугу үчүн тамактанууга убактысы тар болуп, ошону менен бирге кымбат ресторандардан түштөнүүгө шарты болгон эмес.
Ал эми компания дал ушундай кызматкерлер үчүн ресторанын сапатындагы арзан жана даамдуу тез татым тамактарын чыгарып башташкан. Бул концепция атактуулукка жеткен. Бир ресторанда баштаган компания аз убакыттын ичинде 42 түйүн ачууга жетишкен. Ушул учурда PepsiCo компаниясы 17 миллион долларга түйүндөрүн сатып алгандан кийин компания эч коркунучсуз иштеп баштаган. Керектөөчүлөрдүн арасында кандай тенденцияларды көрөсүз? Кандайдыр бир жаңы жана мыкты бир нерсе сунуштай аласызбы? Финансылык ийгиликтин эрежелеринин бири атты чуркай турган жерге буруу. Эч качан тенденцияга каршы чыгууга болбойт. Алар универсалдуу мыйзамдар сыяктуу. Сиздин милдет ишти аны менен шайкеш келгендей кылып уюштуруу. Бүгүнкү күндө кардарлар өз кызыкчылыгын билет жана ошого жараша талаптарды коет. Бүгүнкү күндөгү кардарлар сиздин товарга кызыгуусу жана колдонуусу үчүн кандай сунуштарды киргизет элеңиз? Арзан баада сатуу. Ишкердүүлүктөгү баалуулукту жогорулатуучу 7-ти жол бааны төмөндөтүү. Көп товарды арзан баада сатууга болгон мүмкүнчүлүктөрдү издөө. Жогорку класста болууну кааласаңыз, массалык түрдө сатуу керек. Costco жана Sam's Club компаниясынын ийгиликтеринин себеби арзан баадагы товарларды сатуу болуп саналат. Сатуунун кирешеси $10 миллион айланат. Сатып алуучулар ар кайсы аймактан келип соода кылып турушат. Унаа токтоочу жайы түн 1 окумга чейин кардарлардын унаасына толуп турат. Бир эле товарды арзан баада сунуштай аласызбы? Товарды кадимки баасында сатып, үстүнө кошумча товар кошуп берүүнү колдонуп көрүңүз. Баарын бириктирүү. Ишкердүүлүккө ар тараптан өнүктүрүү менен сатууну жана кирешени көбөйтүүгө мүмкүн. Бир канча ыкманы бир учурда колдонуп көрүүгө аракет кылуу. Эгер товарды сатуунун, тейлөөнүн жана сапатын жогорулатууну, товарды колдонууну ыңгайлаштыруу жана жеңилдетүүнү кааласаңыз, анда бааны төмөндөтүү керек. Жыйынтыгы дароо көрүнөт. Бир жаңы идея керектөөчүлөргө чоң пайда алып келүү менен бирге финансылык ийгиликке жетүү трамплин болот. Өз алдынча миллионерлердин өмүр таржымалы бири-бирине окшош. Алардын көпчүлүгү байлыгын чөнтөгүндө бир тыйыны жок башташкан. Ошондой эле көпчүлүгү коомдун эң төмөнкү катмарынан чыгышкан. Алардын көпчүлүгү орто мектепти дагы аяктаган эмес, же Билл Гейтс жана Пол Аллен сыяктуу университетти таштап койгондур. Өз алдынча миллионерлер баштапкы эле үйүндө эле жашашат жана кошуналары анын байлыгы жөнүндө кабардар эмес. Алар жөнөкөй адамдан жашоого, акча жана убакытка болгон көз карашы менен айырмаланышат. Баюуга болгон жол. Финансылык көз карандысызыкка жетүүнүн жолунун методу бир канча эффективдүү кадамдардан турат. Алар кантип ийгиликке жетүүчү жана камсыз кылууга жардам берүүчү факторлор. Биринчиден, финансылык көз карандысызыкка жетүү үчүн алдыга ошондой максат коюу керек. Ага олуттуу мамиле кылыңыз. Бир орунда турбаңыз. Жашоодо болуп жаткан баардык кырдаалдарга бир гана адам өзү жооптуу. Ошондуктан жагымсыз окуя болуп жатса, күнөөлүүнү издөөнүн кажети жок. Жакынкы 10-20 жылдын ичинде белгилүү бир каражатка ээ болууну кааласаңыз, аны максат катары жазып коюу керек. Белгиленген мөөнөткө чейин канча акча табууну, канчасын чогултууну жана канчасын каржылоону аныктап алуу, ай сайын өнүгүүнү көзөмөлдөп туруу үчүн так жана белгилүү план түзүп алуу зарыл. Канчалык план так жана белгилүү болсо, ошончолук аны ишке ашуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Толук кандуулукка умтулуу. Финансылык жетишкендикке жетүү максатты жана планды так коюу менен төмөндөгүдөй суроо берүү керек. Өз максатыма жетүүдө жетиштүү акча табуу. Бул суроого жооп бергенден кийин керектүү көндүмгө жетүү үчүн эмне кылуу керектигин аныктап чыгыңыз. Финансылык ийгиликке жетүү үчүн болгон күч-аракетти жумшоого даяр болушуңуз керек. Байлыкка болгон мамилени өзгөртүү. Финансылык көз карандысызыкка жетүү процессинин негизги жана оор бөлүгү болуп, сырткы дүйнөдө миллионер болуу үчүн ички дүйнөнү өзгөртүү болуп саналат. Качан гана өз оюңузда бай болгондо реалдуу жашоодо ишке ашат. Эгер кандайдыр бир себептерден улам акчаны жоготкон күндө да баарын жаңыдан баштоого мүмкүнчүлүк болот. Себеби аң сезимде ар дайым бай болуу растоосу бар. Ой жүгүртүүдө миллионер болуу үчүн позитивдүү ой жүгүртүүдөн позитивдүү билимге өтүү керек. Каалоо жана үмүт кылуу жетишсиз. Финансылык ийгиликке жетүүнү абсолюттуу түрдө билүү керек. Мындай растоону эч ким тартып ала албайт. Өмүр бою аң сезимде байлыктын жана ийгиликтин растоосун алып жүрүү керек. Ал растоону ишке ашыруу үчүн күн сайын аракетте болуу зарыл. Кайрадан баштоо. Америкага жана Канадага, Африка жана
Жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн көчүп келген көп адамды тааныйм. Алардын көбү өз өлкөсүндө ийгиликке жеткени менен согуш жана революциянын жыйынтыгында бүт байлыгынан ажырап Америкага куру кол келишкен. Алардын жалгыз байлыгы баарын жаңыдан баштоого, жаңы ишкана ачып кайрадан байууга ишеними гана болгон. Алардын көбү мурда жасап көрбөгөн жумушту кылууга туура келген. Бирок бир канча жылдан кийин өз өлкөсүндө мурдагыдан алда канча байышкан. Алар өзү менен сактап калган жана алып келген байлыгы позитивдүү растоо жана ишеними болгон. Алгач өзүнө төлөө, финансылык көз карандыкка жетүүнүн негизги фактору каражат чогултуу. Акча чогултуунун пайдасы жөнүндө эң мыкты окуя Клейсондун Вавилондогу эң бай адам деген китебинде жазылган. Бул окуядан ала турган сабак бай болуу үчүн алгач өзүнө төлөө керектиги. Айлыктын белгилүү бир бөлүгүн чогултуп туруу керек. Финансылык ийгиликке жеткен адамдар акчасынын бир бөлүгүн чогултууну адатка айландырышкан. Чогултуу принцибине ылайык тапкан кирешенин 10%-ын чогултуу менен сөзсүз түрдө акыры миллионер болот. АКШдагы орточо айлык $25,000 түзөт. Эгер 10%-ын башкача айтканда $2,500 чогулткан учурда ал көбөйүп отуруп ардактуу эс алууга бай адам болуу менен чыгат. Акчанын ишенимдүү чогултуунун бир канча жолдору бар. Чогултуунун пайызы жыл сайын өсүп турат. Бул финансылык жактан көз карандысыз болууну камсыздайт. Акча топтоо адаты мүнөздү өзгөртүү менен жүрүм-турумду калыпка салат. Өз жашоосун көзөмөлгө алууну баштайт. Акчаны жөнү жок коротуу эмес, аны чогултуу адамды акылман кылат. Бүгүнкү элеген ордуңуздан баштаңыз. Эгер төлөнө эле карыздарыңыз турганда 10% акча чогултуунун кажети жоктугун ойлойсуз. Клемент Стоун айткандай, акча чогултууну билбеген адам берешендикти да билбейт деген сөзүн унутпоо керек. Эгер 10% акча чогултууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, жок дегенде 1%-ын чогултуңуз. Жашикке же кутучага чогултууну баштаңыз. Күн сайын жумуштан келип тапкан 1% кирешенин 30дан 1 бөлүгүн кутучага салып коюңуз. Мисалы, айына $2,000 акча тапсаңыз, анын 1%-ы $20 түзөт. $20-дын 30дан 1 бөлүгү 67 цент. Күн сайын 67 цент чогултууга баардык адамдын даремети жетет. Ашыкча бир кофеден же бир тилим таттуу токоштон баш тартыңызда 67 центти кутучага салып коюңуз. Айдын аягында чогултулган $20 банкка салып коюңуз. Бул акчаны жаңы унаа алууга же муздаткыч алууга чогултууга болот. Бул акчалар сиздин финансылык көз карандысыздыктын каражаты. Аны кандай кырдаал болбосун коротууга болбойт. Ал акчаны жок деп эсептеп коюңуз. Калган 99% ыңгайлуу шартта жашоону үйрөнүү керек. Бул ыкмага акырындык менен көнүп, кийинки айда 98%га жашаганга болот. Кийинки айда дагы 3% чогултууга алыңыз. Ошентип жыл өтпөй финансылык жашооңузда 2 маанилүү окуя болот. Биринчиси, эч кыйынчылыксыз 10%-ын чогултуп, калган 90%-ын жашоого мүмкүн экенин иш жүзүндө көрөсүз. Экинчиден, баардык каржы маселесинде жоопкерчиликтүү болуп, акчаны асманга чача бербестен өз каржыларыңызга акыл эстүү мамиле кыласыз. Ошондой эле зарыл болбогон нерсени алуудан баш тартууну үйрөнөсүз. Чогултуу мыйзамын кыймылга келтирүү. Качан жакшы үмүт менен акча чогултуп баштаганда ал айланага позитивдүү энергия жаратып, көбүрөөк акча келүүчү булактарды жаратат. Акчаны жасоо үчүн акча керек деген макалды уктуңуз беле? Эсепте чогулуп жаткан акчанын энергиясы каражатты көбөйтүүчү булактарды жаратып, финансылык ийгиликке жетүүгө жардам берет. Канчалык көп акча чогулткан сайын ошончолук көп мүмкүнчүлүктөрдү магнит сымал тартып турат. Атайын эсепти көбөйтүүгө шарт түзгөн күтүүсүз акчалай сыйлыктарды, айлыкка кошумча акчаларды алып баштайсыз. Адамдар эски карыздарынан берип, салык кызматы ашыкча төлөгөн акчанын ордун толтуруп бере тургандыгын кабарлашы мүмкүн. Баары күтүүсүз жана сиздин пайдаңыз үчүн болот. Бул башта айтылгандай эле тартылуу мыйзамынын күчү. Мүмкүнчүлүктөр ага даяр болгондо гана ачылат. Акча чогултууну баштоо менен аларды акыл эс менен иштетүүгө келесиз. Ийгиликтин факторуна ылайык мүмкүнчүлүктөр аны кабыл алууга даяр болгон учурда гана келет. Финансылык чепти куруу менен анын өсүүсүн ылдамдаштыруу мүмкүнчүлүгү тартылат. Жеке ишти баштоого же кошумча акча булагын табууга ар тараптан мүмкүнчүлүктөр жаралат. Аны ишке ашыруу үчүн жетишээрлик каражатыңыз да болгон болот. Ашыкча акчага ээ болуу жашоодогу эң кубанычтуу сезимдердин бири. Ар дайым эсебинде жетишээрлик акча каражаты болгон адам психологиялык жактан акчасы жетишсиз болгон адамдан алда канча айырмаланат. Акчага болгон муктаждык жоголгондо
позитивдүү жана оптимист адам болуп өзгөрөт. Акча каражатын толуктоого мүмкүн болгон булактар, ресурстар, окуялар жана адамдар керектүү жерде керектүү убакта пайда болуп турат. Паркинсон мыйзамын четке кагуу. Финансылык ийгиликке жетүүдө тоскоолдук жараткан эки чуңкур бар. Алардын экөө тең мүмкүнчүлүктү жокко чыгарат. Биринчиси Паркинсон мыйзамы деп аталат. Анын негизинде кирешеге жараша чыгаша көбөйөт. Ийгиликке жетүү үчүн бул мыйзамды четке кагуу керек. Чыгымдар кирешеге жараша өсүүсү ыктымал, бирок тапкан кирешенин баарын жутуп алгыдай деңгээлге жеткизбөө керек. Бул мыйзамды төмөндөгүдөй четке кагууга болот. Кирешенин жарымын коротуп, жарымын катып коюңуз. Эгер айлыгыңызды $200 көбөйсө, анын $100 же андан көбүн чогултууга катып, калганын колдонуңуз. Эгер бул адатка айланса, финансылык ийгилик сизге кепилденет. Шашылбастан баюу. Экинчи тор байлыкка тез жетүү максаты. Акчаны эмгек кылбастан оңой жол менен табуу жөнүндө сөз болуп жатат. Япондор айтмакчы, акча табуу төгүлүп туруучу кумдан аң казгандай, акча коротуу кумду төккөндөй эле. Акча жөнүндө сөз болгондо эң оңою аны коротуу. Акча чогултардан мурун ага тергөө жүргүзүү керек. Акча чогултуунун мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө акча таап жаткан убакта эле убакыт керек. Кара күч менен табылган акчаны коротоордон мурун аны эмнеге жана эмне максатта коротуп жатканыңызды талдап көрүңүз. Эгер $2000 акчаны 1 жыл бою эмгек менен чогултуп туруп, шектүү ишке салып койсоңуз, бир гана акчаны эмес, 1 жылдык эмгекти жоготосуз. Ошондой эле ийгиликти камсыз кылуучу дагы бир маанилүү мыйзам бар. Ал эң маанилүүсү канча акча таап жаткандыгыңызда эмес, канча калгандагысы маанилүү. Көпчүлүк адамдар өмүрүндө укмуштуудай көп акча табышат да, ардактуу эс алууга чыккандан кийин социалдык жөлөк пулдарга жашайт же жакындарынын камкордугуна муктаж болот. Алар убагында көп акча табышкан, бирок аны сактап кала алышкан эмес. Финансылык ийгиликтин 3 тепкичи. Финансылык ийгилик 3 тепкичтен турат: чогултуу, каржылоо, камсыздандыруу. Эң биринчиси максат 2 айдан 6 айга чейин жакшы жашоого жете тургандай акча чогултуу. Бул акчаны каржы фондуна берүү ыңгайлуу, керек болгон учурда кайтарып алууга мүмкүн. Экинчи тепкичи камсыздандыруу. Күтүүсүз болчу ар кандай кырсыктардан алдын ала камсыздандыруу керек. Кокус сиз менен бир кырсык болсо, үй бүлөңүз камсыз болуусу үчүн өз өмүрүңүздү камсыздандыруу керек. Медициналык камсыздоо, унаанын камсыздандыруу, өрттөн, уурулардан камсыздандыруу керек. Камсыздандыруу жөнүндө сөз болуп жатканда, эч бир ишти кокустуктун эркине таштоого болбойт. Камсыздандырууга акчаны үнөндөп жатып, көптөгөн адамдар өз өмүрүн да, жакындарын да оор абалга алып келишет. Камсыздандырууну толук бүткөндөн кийин калган каражатты сиз изилдеп чыккан ишенимдүү ишканага же ишмердүүлүккө жумшай бериңиз. Акчаны жоготпоңуз. Финансылык каражат чогултуу процесси этап менен жүрүш керек. Финансылык ийгиликке жеткен сайын ар түрдүү кырдаалдардан камсыздандырылып турушуңуз керек. Акча тапкандан кийин аны баардык күчүңүз менен кармап калыңыз. Акчаны жоготпоңуз. Акчаны өзүнө салуу. Акчаны капиталга салуунун эң жакшы жолу акча табууга негиз болгон баардык билимдерге жана көндүмдөргө ээ болуу. Жыл сайын күнүнө 1 саат атайын адабияттарды окуу, унаада бара жатып аудиопрограммаларды угуу жана семинарларга катышуу менен билим алууга болот. Жыл сайын өз алдынча алган билим кирешени 10-20, кээде андан да көп пайызга көбөйтөт. Жеке инсандык жана кесиптик билимин өнүктүрүү менен жылдык кирешеси тез арада 2 эселеп, 3 эселеп көбөйткөн адамдарды билем. Качандыр бир ишмердүүлүктө чоң ийгиликтерди багынтканда, сөзсүз анын кирешеси да ошого жараша өсөт. Жакшы акча табуу менен Паркинсон мыйзамын бузуу аркылуу көп киреше табууга ар тараптан эшиктер ачылып баштайт. Чогултуп жаткан каражат тынымсыз өсүп турат. Карыздардан арылып, финансылык бакубаттуулукка жете аласыз. Курчап тургандар жолдуу адам деп айтса да, жолдуулуктун эч дешеси жок экенин билесиз. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, финансылык көз карандысыздыкка жетүүгө чечим кабыл алыңыз. Алдыга максат жана план коюп, ага жетүүнүн планын түзүңүз. Күн сайын максатка жакындаткан бир иш жасаңыз. Экинчи, каржы маселеси боюнча мыкты кызматкер болуңуз. Бул көндүмгө ээ болуу менен ал сизди өмүр бою коштоп жүрөт. Үчүнчү, компанияга же колдонуучуларга пайда алып келүүнүн жолдорун ар дайым издеңиз.
Курчап турган адамдар баалаган жыйынтыктарга жетүүгө умтулуңуз. 4. Алгаш өзүңүзгө төлөңүз. Кирешенин белгилүү бөлүгүн чогултууга кетиши керек. Ал акчаларга эч качан тийбешиңиз керек. 5. Паркинсон мыйзамын бузуу. Кирешенин жарымын чогултууга жумшоо. 6. 2 айдан 6 айга чейин камсыз жашоого акча топтоо. Өмүрдү жана башка материалдык мүлктү камсыздандырып коюңуз. Өз келечегиңиз менен ойнобоңуз. 7. Сизге пайдалуу болгон сапатты жана билимди өнүктүрүүгө каражат жумшаңыз. Сиздеги билим жана көндүмдөр эң баалуу капитал. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 8. принцип. Сиз генийсиз. Адамдын чыгармачыл жөндөмдүүлүгүнүн булагы болуп, анын элестетүүсү жана көрүү образы саналат. Роберт Колле. Ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгү адамдын эң маанилүү капиталы. Ойлор бай же кедей, бактылуу же бактысыз кылууга жөндөмдүү. Акылды туура колдонуу менен укмуштуудай жашоо курууга мүмкүн. Мээни туура колдонуу менен чечилбеген маселе, жетпеген максат, жеңүүгө болбогон кыйынчылык жок. Ар бир адам потенциалдуу гений. Интеллектин жогорку деңгээлин ишке киргизүүгө өзүндө чектеп жүргөндөн да көп чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүүгө болот. Тонни Бьюзендин изилдөөсүнө ылайык, адамдын мээси 100 миллиард клеткадан турат. Бул клеткалардын ар бири 20 000 башка клеткалар менен тыгыз байланышта. Эгер бул санды жазып көрсө, 0-дөн 8 барак жазылат. Бул байланыштардын ар бири жаңы идея жаратууга жөндөмдүү. Мээде жаралган идеялар менен ойдун эсеби окумуштууларга маалым болгон ааламдагы бардык атомдордун санынан да көп. Мээнин ишке жөндөмдүүлүгү жогору. Кырсыктан улам мээсинин 90%-ын жоготкондон кийин калган 10% мээси менен толук кандуу жашап, окуп жүргөн учурлар көп кездешет. Сиз колдонуп жаткан сөздөр. Адам мээсинин 10%-ын гана колдоноорун уккан чыгарсыз. Чындыгында мындан да өкүнүчтүү. Стэнфорд университетиндеги Мээ институтунун изилдөөсүнө ылайык, орточо адам потенциалынын 10%-ын эмес, 2 гана пайызын колдонот. Өмүрүнүн акырына чейин мээнин калган 98%-ын жөндөмдүүлүгү керексиз бойдон калат. Мисалы, банкта $100,000 акчаңыз бар, бирок анын $2,000 эле колдоносуз. Банкта жетишээрлик акчаңыз болгону менен эч нерсеге колдонбогондон кийин анын кандай пайдасы бар? Адамдын сөздүк курамы анын интеллекти жана жетишээрлик мүмкүнчүлүктөрү менен тыгыз байланышкан. Англис тилинде 600 000ден ашуун сөз бар. Бирок орточо адам күнүмдүк жашоосунда анын 1200-ün гана колдонот. Англис тилинде сүйлөгөн адамдардын 85%-ы 2000ден кем эмес сөз колдонот. Ал эми массалык маалымат кызматынын 95%-ы мүмкүн болгон 600 000 сөздүн 4000 сөзүн колдонот. Сиз билген сөздүн саны жана колдонгон сөздүн саны лексикон менен интеллектин ортосунда ажырагыс байланышы бар. Ар бир сөз ойдун түзүлүшү болуп саналат. Ал өзү менен ойдун чагылышын алып жүрөт. Канчалык көп сөздү билип, аны колдоно алсаңыз, ошончолук мээде татаал жана так ойлор жаралат. Сөздүк курамы көп болгон адамдар сөздүк курамы аз адамдарга караганда жогорку деңгээлде ойлонууга жана чыгармачылыкка жакын. Сөздүк курамынын аз болушу ой жүгүртүүнүн тардыгынын белгиси. Интеллекти өстүрүү. Сөздүк курамды көбөйтүү менен алардын жөндөмдүүлүгүн жана эффективдүүлүгүн өнүктүрүүгө болот. Ар бир үйрөнгөн жаңы сөз өзү менен кошо 10-15 сөздү колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Канчалык көп сөз билсе, ошончолук көп сөз үйрөнүүгө болот. Эгер күн сайын жок дегенде бир сөз жаттап турганда, 5 жылдын ичинде эң акылдуу жана сөзгө чечен адамдардын бири болмок. Көбүнчө жолдуу адамдар орточо адамга караганда өз мээсин көбүрөөк колдонгондугу менен айырмаланат. Алар акылды жана жөндөмдүүлүктү ийгиликке жетүүнүн куралы катары колдонушат. Жыйынтыгында алар эң мыкты жана туура чечимдерди кабыл алып, каалаган жыйынтыктарга тезирээк жете алышат. Качан сиз да акылдын күчүн көбүрөөк колдонуп баштаганда, сиздин жетишкендиктериңиз башкаларды таң калтырбай койбойт. Ойду топтоо мыйзамына ылайык, көңүлдү жана ойду эмнеге топтосо, ошол жашоодо ишке ашат. Акылдын күчүн колдонуу бул кандайдыр бир ойго, маселеге же максатка көңүлдү топтоо менен психикалык энергияны активдештирип,
маселени чечүүнү жана максатка жетүүнү камсыз кылат. Чечим кабыл алуу. Чечкиндүүлүк мыйзамына ылайык баардык так жана конкреттүү чечим акылды, чыгармачыл жөндөмдүүлүккө активдештирет. Чечкинсиздик адамга белгилүү бир тапшырманы аткара албай жатканда бир нерседен экинчи нерсеге алаксып конкреттүү ойлонууга жөндөмсүздүк жаралат. Ал эми так жана конкреттүү ойлонуп, бир ишке көңүлдү жана ойду топтоп, туура чечкиндүү чечим кабыл ала баштаганда шек саноолор жана алагды болуулар дароо жоголот. Акылды түзгөн кубаттуу күч. Өткөн бөлүмдөрдө акыл эстин жана аң сезимдин ортосундагы өз ара мамилени айтканбыз. Акыл эс буйрук берет, аң сезим баш ийет. Акыл эс маалыматты талдап, аны кубаттуу тажрыйба менен салыштыргандан кийин чечим кабыл алат. Аң сезим болсо, акыл эс аркылуу берилген чечим буйруктарды кабыл алып, коюлган максатты ишке ашырып баштайт. Бирок акылдын эң кубаттуу бөлүгү болуп жогорку акыл эсептелинет. Бул баардык дем күчтүн, элестетүүнүн, интуициянын, көзү ачылуунун, божомолдун булагы. Жогорку акыл кубаттуу күчкө ээ, аны туура программалап, багытка салса баардык каалоолор аткарылат. Жогорку акыл көп кылымдардан бери белгилүү. Рольф Уолдо Эмерсон аны жогорку жан деп атаса, жазуучу Андерсон универсалдуу аң сезим деп атаган. Ал эми психоаналитик Карл Юнг жогорку акыл деп атаган. Юнгтун ою боюнча жогорку акылды колдоно билүү баардык адамдар үчүн жеткиликтүү. Наполеон Хилл жогорку акылды түгөнбөгөн интеллект деп эсептеген. Анын изилдөөсүндө байкаганы ар бир бай америкалык жогорку акылын колдонуу менен байлыкка жеткен. Илим жана техникадагы баардык өнүгүү, көркөм искусстводогу, музыкадагы, адабияттагы улуу чыгарма адамзаттын тарыхында кала турган баардык укмуштуу ачылыштар жогорку акылдын жыйынтыгы. Жогорку акылдын ишмердүүлүгүнүн мыйзамы. Жогорку акылдын ишмердүүлүгүнүн мыйзамы ийгиликтин эң маанилүү фактору. Анын негизинде акылда узак убакыт бою калыптанып калган баардык ой, идея, максат, план жогорку акылдын жардамы менен ишке ашат. Каалаган максатты же ийгиликтүү болоого жетүүнү каалаган баардык нерсени ар дайым ойлоп, элестетип, максимум энергия коротуу менен алардын баардыгын ишке ашырууга мүмкүн. Бул ар бир адамдын өз бийлик астында. Каалаган бир нерсеге жетүүнү эффективдүү жолу бул ал жөнүндө ар дайым ойлонуу, элестетүү. Жогорку акылдын 7 курамы. Жогорку акыл 7 өзгөчө курамга ээ. Төмөндө бериле турган аң сезимдин чагылуусун турмуштук тажрыйба менен салыштыруу аркылуу аны жашоодо кандай роль ойногонун көрүүгө болот. Максатка жетүүнүн мотивациясы. Качан каалаган нерсени так элестеткенде алдыга түртө турган чексиз энергияны жана мотивацияны сезет. Жогорку акыл эркин энергиянын булагы болуп саналат. Кандайдыр бир максат бизди козгогондо ошол булактан энергия алабыз да электр тогуна туташкандай сезимдер болот. Көп убакыт иштөөгө жана чарчабастан чыңалуу менен иштөөгө жөндөмдүү, уйкуга болгон муктаждык төмөндөйт. Кубанычтуу сезимдер коштоп, баарын жасоого мүмкүн деген позитивдүү энергия жаралат. Аз чарчап, чанда бир эле ооруйт. Бир сөз менен айтканда, жашоодон рахат алуу менен жашайт. Канчалык максаттарды жазып, толуктап турган сайын, ошончолук күчтүү мотивация жана эркин энергияны сезип баштайт. Максатка жеткенин жана ошол учурдагы рахаттануу, кубануу, канааттануу сезимдерин чыңдап болуп жатканда элестеткенде, ошончолук көп позитив жана энтузиазмга толуп баштайт. Позитивдүү түзүмдүн күчү. Жогорку акыл аң сезимдеги позитивдүү түзүмдө берилген так буйруктар аркылуу активдешет. Максатты ойдо улам-улам кайталап, аны ишке ашкан сыяктуу кабыл алганда, бир гана аң сезим эле эмес, жогорку акыл да ишке киришет. Кайсы бир максаттын кандай болуп ишке ашуусун кааласаңыз, дал ошондой кылып элестетүү ал максатты ишке ашыра турган аң сезимди активдештирет. Жогорку акылды максималдуу түрдө активдештирүү үчүн элестетүү 4 сапатка ээ болуусу керек. Образ ачык, узак, интенсивдүү жана тез-тез кайталанып туруучу болушу зарыл. Образдын ачыктыгы максаттын канчалык ачык даана көрөрүңүздү белгилейт. Образдын тактыгы, ачыктыгы жана аны ишке ашуусунун ылдамдыгынын ортосундагы байланыш бар. Элестетүүнү биринчи жолу аткарууда максат тумандуу жана чаржайыт болот. Бирок канчалык көп машыгып кайталаган сайын ал ошончолук ачык боло баштайт. Максатты ачык, так элестете билсе, мотивация жана ойдун топтолуусу күчтүү болуп, аны ишке ашыруусу реалдуу болот. Элестетүүнүн экинчи сапаты анын узактыгы.
Башкача айтканда, элестетүүнү канчалык узакка кармай алсаңыз, канчалык аны узакка кармалса, ошончолук ал аң сезимде бекемделет. Ошону менен бирге аң сезим аны тезирээк ишке ашырууга киришет. Үчүнчү сапат интенсивдүүлүк. Элестетүү образына канчалык көп эмоция жумшап жатсаңыз, максатты каалоо күчтүү болсо, аны ишке ашыруусу үчүн аң сезимди ойготот. Элестетүүнүн маанилүү сапаты болуп, аны канчалык дайыма ойлоп жана элестетип туруу саналат. Бир нерсени чындап эле каалап жатканда, ал жөнүндө тынымсыз ойлонуу процессинде болот. Максатты ага жеткендей кылып элестетүүдө жогорку акыл эффективдүү иштеп, аны ишке ашуусу тездейт. Канчалык көп элестетсе, ошончолук аң сезим ойду жана сезимдерди толук кандуу башкаруу үчүн программаланат. Жыйынтыгында ойлор жана сөздөр иштеги ойлом образдары менен шайкештикте түзүлөт. Тышкы дүйнө ички дүйнөнүн чагылышы болуп саналат. Бардык маселенин чечилиши, максат так жана ачык болсо, жогорку акыл ага жетүүдө жаралган бардык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү. Ошондой эле жогорку акыл максатка жетүүдө зарыл болгон бардык кадамдарга үйрөтөт. Астыга жаңы максат койгондо жашоодо чоң өзгөрүүлөр болот. Байлыкка жетүүнү каалаган көпчүлүк адамдар бир канча убакыттан кийин чыгымга учурайт же жумуштан кетирет. Натыйжада алар жаңы жумушка орношот же жаңы иш баштайт да, мурдагыга караганда көп киреше таап, байлыкка жетүүгө жолу ачылат. Эгер мурдагы жумушунда эле иштей бергенде, алар мындай жетишкендикке жетпестигин алар жакшы билишет. Ийгиликтүү америкалыктардын көбү азыркы абалына жумуш ордун алмаштыргандан кийин же чоң иши жеңилүүгө учурагандан кийин келишкен. Жыйынтыгында алар жаңы чечимдерди кабыл алууга жана башкача ыкма менен иштөөгө мажбур болушкан. Жашоосундагы кандайдыр бир нерсени өзгөрткөндөн кийин гана жаңы жолго чыгышкан. Ошондон кийин гана коюлган максаттарына жетишкен. Көпчүлүк адамдар ийгиликке күтүүсүз жаңы ыкма колдонуу менен жетишкен. Башка продукт чыгаруу, башка тейлөө көрсөтүү же толугу менен ишмердүүлүгүн өзгөртүү. Бирок кандай гана ишмердүүлүк болбосун, максаты бир финансылык көз карандысыздыкка жетүү. Жогорку акыл болсо, алдыга чыккан бардык маселелерди чечип турат. Сизге керек болгон так жооп. Жогорку акыл керектүү учурда сизди кыйнаган бардык суроолорго так жооп берет. Качан жооп келгенде ага мөөнөтү тез аяктоочу продукт катары мамиле кылыңыз. Ал жоопту түнү алсаңыз да дароо ишке киргизүү керек. Мисалы, көптөн бери сүйлөшө элек таанышыңызга телефон чалуу оюңузга келди. Ага чалып, азыркы учурда сизге ийгиликке жетүүгө керек болуп турган баалуу маалыматка ээ болдуңуз. Эгер керектүү адамды так элестетсе, ал адамдын сизге телефон чалуу ыкмалары бар. Бир адамды эстегенден аз өтпөй сизге чалган учуру болду беле? Бул жогорку акылдын кыймылы. Оптималдуу функциялоонун эки шарты. Жогорку акыл эки шартты сактоо менен эффективдүү иштейт. Алдыңызда кандай гана максат же маселе турбасын, бул эки шартты сактооңуз керек. Биринчи шарт белгилүү максатка жетүүнү же пайда болгон маселени чечүүдө жардам берет. Экинчиси болсо, ой башка нерсеге алаксып кеткенде жардамга келет. Бул главада эки шарт аркылуу жогорку акылдын активдештирүү жөндөмүнө сөз кылабыз. Алдын ала программалоо. Жогорку акылдын 6-чы курамы аны алдын ала программалоо болуп саналат. Аны аң сезим аркылуу активдештирет. Акыл аң сезимге нускама берет. Ал жактан жогорку акылга белги түшөт да, аны жогорку акыл сизге керектүү түрдө жана керектүү учурда ишке ашырат. Мисалы, кандай гана кырдаал болбосун, кайсыл жерде болбосун, белгиленген учурда ойлонууга акылды программалайсыз. Ойготуучу сааттын да кереги жок. Эгер күнүнө саат 6:30-да ойгонууну кааласаңыз, дал ушул учурда бөлмөдө жарык болбосо да тура аласыз. Жогорку акылдын жардамы аркылуу көчөдөн же унаа токтоочу жайдан бош орун табууга мүмкүн. Кайда барбасын, унаа токтотууга эч кыйынчылыксыз эле орун таба алган көп адамдар бар. Ал үчүн бош орун табарыңызды элестетип баруу керек. Алдын ала программалоо иши бир канча секундту алганы менен баардык учурда унаа токтотууга бош орун таба аласыз. Кандайдыр бир маселеге же суроого жооп табуу үчүн акылды алдын ала программалоого болот. Жатаар алдында маселени суроо иретинде түзүп, ага жооп алууну жогорку акылга бекемдөө керек. Эртең менен ойгонгондо жообу дароо акылга келет же башка жол менен алдыңызга чыгат. Ал кимдир бирөөнүн кокус айтылган сөзүндө таң эрте телефон чалган адамдан берилиши мүмкүн же эртең мененки гезиттен да табууга ыктымал. Мүмкүн болушунча алдын ала программалоону колдонууну унутпаңыз. Жатаар алдында
жогорку акылга маселени же максатты түшүндүрүп, андан жооп берүүсүн сураңыз. Аны унутуп койгондо да жооп өзү кандай болсо да келет. Керектүү сөздөр жана кылык жорук. Жогорку акылдын эң маанилүү сапаты максатты кылып жаткан иш жана айтылган сөз дал келтирүү. Жогорку акыл керектүү учурда керектүү сөздү айтууну жана керектүү иш кылууну көзөмөлдөп турат. Ошондой эле ишти тескери жакка бура турган сөздү айтуудан жана ишти кылуудан сактайт. Жогорку акыл адам тынч абалда туруп, жакшыдан үмүт кылганда гана активдүү иштейт. Канчалык токтоо абалда болуп, өзүнө ишенимдүү болсо, ошончолук каалаган нерсени ишке ашыруу үчүн жогорку акыл сиздин пайдага иштейт. Жогорку акыл өзү менен кошо кыймылга келтирүүчү тартылуу күчүн алып жүргөнүн түшүнгөн чыгарсыз. Максатты тынымсыз тынч жана ишенимдүү абалда элестетип, ар дайым жакшы жыйынтыкты күтүү менен тартылуу мыйзамын ишке киргизип, жашоодо ийгиликке жетүүнүн себепкери боло турган адамдар, окуялар, ресурстарды жаратат. Жогорку акылдын күчүн бир канча жыл алдыга программалоо менен башка адамдар өмүр бою жетпеген ийгиликтерге аз убакыттын ичинде жете аласыз. Мурда бар экенин да билбеген укмуштуудай жөндөмдүүлүктөрдү ачып баштайсыз. Акыл эстүү ой жүгүртүү. Акыл эстүү ой жүгүртүү ийгиликтин фактору болуп саналат. Бул сапатты өстүрүү үчүн кылып жаткан иштин жыйынтыгын күткөн жыйынтык менен салыштыруу керек. Ишмердүүлүктө бул сыяктуу талдоо жүргүзүп туруу кийинки иштин эффективдүү жана катасыз аткарууга сабак берет. Акыл эстүү ой жүгүртүү жаңы кырдаалдарда мурдакы өткөргөн тажрыйба аркылуу жол табууну аныктайт. Мурда кетирген каталарды кайталабай, ишти эффективдүү жетектөөнү көзөмөлдөйт. Билимге жаңы көндүмдөргө үйрөнүү менен аны иш жүзүндө аткарып көрүп, ар кандай кырдаалдарда эч кыйынчылыксыз жол таап кетүүгө үйрөтөт. Акыл эстүү ой жүгүртүүнүн өстүрүүдө жогорку акыл маанилүү роль ойнойт. Ал маселени ар тараптан кароого жана ошол учурда эмне деп сүйлөө керектигин же эмне иш кылуу керектигин интуитивдүү түрдө түшүнүүгө жардам берет. Инстинктке ишенүү. Ички добуштуу угууга жана инстинктке ишенип баштаганда көп жетишкендиктерге жете алат. Укмуштуудай ийгиликке жетүү үчүн сизде болгон билим менен тажрыйбаны жаңы идея менен дал келтирип түзүү аркылуу жетүүгө мүмкүн. Себеби мурда кетирген каталарды кайрадан кайталабоо үчүн аны сабак катары кабыл алып, тажрыйбада колдонуу керек. Жогорку акылды иштетүүнүн эки негизги жолу бар: активдүү жана пассивдүү. Эки жолду тең колдонуу сунушталат. Мээге чабуул. Жогорку акылды активдештирүүчү жана жаңы кубаттуу идеяларды камсыз кылуунун эң жакшы жолу мээге чабуул жасоо менен машыктыруу. Ийгиликке жеткен бир канча адамдар башка ыкмаларга караганда дал ушул ой жүгүртүүнүн техникасы аркылуу жетишкен. Ал ушунчалык эффективдүү болгондуктан аны колдонуп баштаганда эле жашоодо чоң өзгөрүүлөр болуп баштайт. Бул ыкманы колдонуп көргөндөн кийин жаңы идеяларды жаратууда жана баардык маселелерди жогорку деңгээлде чечүүдө жөндөмдүү экенине таң беришкен. Мээге чабуул техникасы жөнөкөй болгонуна жараша эффективдүү жана аны колдонуу кыйынчылык жаратпайт. Бир барак алып, ага баардык максаттарды же маселелерди суроо түрүндө жазуу талап кылынат. Акыл ага так жана туура жооп табуусу үчүн суроо мүмкүн болушунча так жана конкреттүү болуусу зарыл. Мисалы, эгер сиз жылына $40,000 киреше табасыз, бирок жакынкы 12 ай ичинде аны 25%га көтөрүүнү каалап жатсаңыз, суроо төмөндөгүдөй болушу керек. Жакынкы 12 ай ичинде кирешемди 25%га кантип көбөйтсөм болот? Кийинки 12 ай ичи $50,000 иштеп табуу үчүн эмне кылсам болот деген суроо да жакшы. Мындай суроо берүү менен ага ылайыктуу так жооп алууну камсыздайт. Суроону талдоо көп учурда анын жообу кандай болоорун аныктап турат. Суроо канчалык конкреттүү жана туура берилсе, жооп ошончолук пайдалуу болот. Суроо түзгөндөн кийин ага эң аз дегенде 20 жооп ойлоп табуу керек. Көпчүлүк учурда ошол 20 жооп издеп жаткан жооп болуп калышы мүмкүн. Алгачкы 3-5 жоопту дароо эле жазууга мүмкүн, себеби алар көбүрөөк иштөө, үйрөнүү, аракет кылуу деген сыяктуу жөнөкөй эле идеялар. Кийинки 5 жоопту жазуу бир аз оорураак болот. Ал эми калган жооптун 10-у эң татаал болот, бирок 20 жоопту толук жазып бүтүүгө аракет кылуу керек. Бир жолу мен семинарыма жарым жыл бою бир маселени чечүүдөн кыйналып жаткан ишкер жазылды. Анын айтымында, ал маселени жакынкы убакта чечпесе, иши соңуна келет. Таң калыштуусу мээге чабуул жасоо менен өзү түзгөн 20 жооп маселени чечүүдө эң идеалдуу жооп болду. Көп өтпөй мага баары жакшы ишке ашканын жана ишин сактап калганын кабарлады. 20 жоопту ойлоп тапкандан кийин кылдаттык менен анын ичинен ишке ашыра турган бир идеяны тандап алуу керек.
Бул процесстин эң маанилүү учуру. Практикада канчалык ар бир идеяны колдонуп чыкса, ошончолук маселени чечүүдө же максатты ишке ашырууда ар кандай жолдор жана идеялар пайда болуп турат. Канчалык көп идеяны иштетип турса, ошончолук керектүү учурда керектүү кадам жасоо ыктымалдуулугу жогорулайт. Идеянын жаратуучусу бололу. Эгер жумасына 5 жолу мээге чабуул жасап, күнүнө 20 идеяны жаратып турса, ал бир жумада 100 идея болот. Ошондо 50 жумада 5000 жаңы идея жараткан болот. Эс алуу күндөрүн жана эмгек өргүүсүн эске албаганда. Эгер күн сайын 20 идеянын бирөөсүн ишке ашырып турса, бир жылда 250 жаңы идеяны иштеткен болот. Орточо адам жылына 3-4 жаңы идея жаратып, аны да ишке ашыра албайт. Демек салыштырып көрөлү. Кимде ийгиликтүү болуунун мүмкүнчүлүгү көп. Мээге чабуул жасоо менен жаңы идеяларды жаратып турууда акыл, жаңы ойлор менен толукталып турат. Күн сайын айланада укмуштуудай мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт. Идея бул келечектин ачкычы, максатка карай жолдо тепкичтин кызматын аткарып беришет. Баардык кыйынчылыктарды жеңген да дал ушул жаңы идеялар маселени чечүүнүн куралы жана андан ийгиликтин негизги курамын табууга мүмкүн. Эгер таңды мээге чабуул жасоо менен баштаса, күнү бою акылга активдүү иштеп турат. Айланада потенциалдуу мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт. Ошондой эле айланадагылар максатка кандай жаңы жолдорду ойлоп таап, маселени чечүүдө жаңы эффективдүү идеяларды сунуштап жатканына таң беришет. Канчалык чыгармачыл жана прогрессивдүү адамдын мүнөздөмөсү бекемделген сайын, ошончолук жаңы ой жүгүртүүлөрдү колдонуу мүмкүнчүлүгү болот. Идеяларды жашоодо колдонуу. Жаңы идеялар баардык адамга дароо таасир берет. Көпчүлүк жаңы идеяны укканда баш ийкеп макул болот да, үйүнө барганда эч нерсе жасабайт. Ал эми 10% чыгармачыл, кесипкөй адамдар жаңы идеяны угаар замат ишке киришет. Пайда болгон ар бир жаңы идеянын негизинде дароо аны ишке ашырууну адатка айлантуу керек. Дүйнө жакшы идеяларга бай, бирок аны билип колдоно алган адамдардын саны аз. Эгер адамда жаңы, жакшы идея бар болуп, бирок аны иш жүзүнө ашыра албаса, жашоосунда эмнеге өзгөрүү болбой жаткандыгына таң калыштуу эмес. Айрым бааларга караганда орточо эсептеги адамга жылына 3-4 жаңы идея жумушка бара жатканда же келе жатканда келет. Эгер аны ишке ашырганда, ал идеялардын ар бири аны миллионер кылат эле. Жаңы товар чыгаруу же жаңы тейлөө көрсөтүүгө ылайыктуу идеялар келип, бирок аны ишке ашырбай койгондон кийин аз өтпөй башка бирөө ошол идея менен ийгиликке жеткенин көргөн учур болду эле. Ал эки адамдын ортосундагы айырма: бири жаңы идея жаралгандан аны ишке ашырбай койгон, экинчиси аны дароо ишке киргизген. Хоккейчилер айткандай, эгер сен киргизбесең, сага киргизет. Акылдын жөндөмдүүлүгүн текшерүү. Өзүн өзү баалай билүү керек. Акылга жаңы идеянын келүүсү аны ишке ашырууга жөндөмдүү экениңиздин далили. Тартылуу мыйзамына жана жогорку акылдын ишмердүүлүгү аркылуу максатка жетүүгө жана идеяны ишке ашырууга зарыл болгон баардык ресурстарды жашооңузга тартып турасыз. Аны ишке ашыруу үчүн болгону план жана максат так жана конкреттүү болуусу жана чын дилден каалоо шарт. Мээге болгон чабуул ретикулярдык формацияны активдештирип, болуп жаткан нерсеге сезимталдыкты жогорулатат. Ар түрдүү адамдардын, окуялардын, фактылардын ортосундагы байланышты байкай баштайсыз. Коюлган максатка тезирээк жетүүнү камсыз кылган идеялар, жооптор жаралат. Чыгармачыл окуяларды максималдуу түрдө ишке киргизүү. Жогорку акыл төмөндөгүдөй негизги факторлор менен ишке киришет. Биринчи, чын дилден каалаган максат. Экинчи, белгилүү маселе. Үчүнчү, жакшы түзүлгөн суроо. Чыгармачыл жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү үчүн ар дайым ушул 3 аракетти колдонуу керек. Чын дилден жетүүнү каалаган максат жогорку акылды активдештирип, керектүү мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Чечилүүсү керек болгон маселе мээге чабуул коюу менен чыгармачыл жөндөмдүүлүктү ойготуп, кыймыл аракетке алып келет. Ошондой эле туура коюлган суроо жаңы идеяларды жаратуунун жана жаңы багытта иштөөнүн эң кубаттуу куралы болуп саналат. Маселени чечүүдө устат болуу. Жүздөгөн, кээде миңдеген катышуучу менен өткөн семинарларымда адамдын жүзүнө карап кимдин эмне иш кылаарын билеримди айтканымда, алар ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышат. Жообун эң жөнөкөй түшүндүрөм. Кандай кызмат болбосун, эмне менен алектенбесин, негизги ишмердүүлүк маселени чечүүдө. Ушуну менен күн сайын алектенесиз. Маселе чечүүнүн зарылдыгы жок болгон жерде жумуш орду да жок. Канчалык маселе көп жана татаал болсо, ошончолук көп акча табууга жана жумуш ордунан көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Экономикада эң көп акча тапкан адамдар маселени чечүүдө устат адамдар. Жете элек максат, чечиле элек маселе экенин унутпоо керек. Сиздин милдет кыйынчылыктын оң жагынан сол жагына,
капталынан чыгуунун жолун издөө, маселени чече билүү жөндөмдүүлүгүңүздү же кесиптик жашоонун сапатын аныктайт. Маселени системалуу түрдө чечүү. Маселени системалуу түрдө чечүү ыкмасы жогорку акылдын иштешин жакшыртат. Бул 7 этаптан турган жөнөкөй, ишенимдүү ыкма акыл жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлде колдонууга жардам берет. Маселени системалуу түрдө чечүү жолу чыныгы кесипкөй генийдин сапатына жатат. Көптөгөн сурамжылоолор жана изилдөөлөргө ылайык генийлер маселени чечүүдө өзгөчө ыкманы колдоноору аныкталган. Качан алардын ыкмасы курал катары колго алганда сиз өзүңүз гений боло аласыз. Андан сырткары маселеге ар тараптан кароо аны чечүүгө максимум мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Системалуу ыкма жогорку акылды активдештирип, сизге керек болуп жаткан идеялар менен камсыз кылат. Маселени чечүүгө ишенимдүү киришүү. Маселени системалуу чечүүнүн биринчи этабы ага тынч абалда ишенимдүү киришүү. Мындай ой жүгүртүү тынчтанып, ой бир жерге топтолот да, маселени ар тараптан кароого мүмкүнчүлүк жаралат. Ар бир маселе өзү менен анын жообунда камтып турарын билүү керек. Чечүү маселенин экинчи тарабы. Ага маселе катары эмес, чечим катары мамиле кылыңыз. Ким күнөөлүү экенин ойлонбостон, аны чечүү жолун ойлонуңуз. Чечүүчү катары иш кылып жана сүйлөгөндө кыймыл аракет тынч, чыгармачыл жана оптимисттик түрдө болот. Лексиконду өзгөртүү. Экинчи этабы маселеге чакыруу же жагымдуу мүмкүнчүлүк катары мамиле кылуу. Терминдерди тандоо жана колдонуу өтө маанилүү. Сөздөр позитивдүү же негативдүү эмоция жаратууга жөндөмдүү. Маселени сүрөттөөдө колдонулган сөз кан басымды жогорулатууга же төмөндөтүүгө жана дем алууну тездетүүгө же басаңдатууга жөндөмдүү. Сөз кубанычты же кыжыр кайнатууну жаратат. Маселе деген сөздүн өзү эле негативдүү, ал чыңалууну жана тынчсызданууну жаратат. Сизге бирөө телефон чалып, бизде чыныгы маселе жаралды деген кабарды айтканда кандай сезимдер болоорун эстеп көрүңүз. Дароо эле кабатырланып, стресстик абалда болосуз. Ал эми ар бир жаралган маселеге чакырык же жагымдуу мүмкүнчүлүк катары кабыл алсаңыз, ага тынч абалда тактык мамиле кыласыз. Ийгиликтин улуу сыры. Наполеон Хилл 22 жыл ийгиликтүү адамдардын ийгилигинин сырын изилдөөгө алып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген. Алардын ар бири эртеби кечпи ар бир маселенин артында жагымдуу мүмкүнчүлүктөр жана пайда бар деп жыйынтыкка келишкен. Ар бир жаралган маселеге эң жагымсыз жана татаал маселе болсо да, аны сизге жашоого сабак берип, тажрыйба бере турган эң жакшы мүмкүнчүлүк катары мамиле кылуу керек. Ошондо позитивдүү ырастоолор жаралып, аны чечүүдө кыйынчылыктар да жаралбайт. Негизгиси тактык. Системалуу чечүүнүн 3-чү этабы маселеге так аныктама берүү. Маселенин эмнеден турарын тактап, жообун жазып алуу керек. Так аныкталган маселе жарымы чечилген сыяктуу. Маселени аныктап алгандан кийин кыйынчылык кайсыл жеринде экенин суроо. Туура коюлган суроо чыгармачылыктын кубаттуу ишмердүүлүгүн экенин унутпоо керек. Маселени канчалык ар тараптан кароого аракет кылса, ошончолук аны чечүүгө ар кандай идеялар жаралат. Эгер фирмадагы сатуу иши төмөндөп жатса, маселени аныктоо оңой жол менен аныктоого болбойт. Сатуу иши төмөндөп жатат деген сөздүн ордуна сатуу ишин анча жогору эмес, сатуу иши биз каалагандай жогору болбой жатат, же кардарлар бизге караганда атаандаштардан көп сатып алышууда деген ыкмада берип көрүңүз. Жаңы аныктамалар маселени чечүүгө жаңы жолдорду көрсөтөт. Маселени төмөндөгүдөй кылып түзүү керек. Биздин атаандаштар бизге караганда көп товар сатышууда. Биздин кызматкерлер сатууну жогорулатуу үчүн жетишээрлик сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй жатышат. Биздин керектөөчүлөр бизге караганда башкалардан товардын көп сатып алышууда. Маселеге канчалык көп аныктама берүү маселени чечүүгө ошончолук көп мүмкүнчүлүктөр табылат. Ар бир жаңы аныктама жаңы жана пайдалуу багытка бурат. Мүмкүн болгон бардык себептерди табуу. 4-чү этап маселенин жаралышынын бардык себебин аныктоо. Тышкы себеби менен болгон кошо ички көрүнбөгөн себебин да изилдөө керек. Гипотеза чыгарып, аны талдоо. Изилдөө ыкма туура эмес болсо, кандай болоорун өзүңүздөн сурап көрүңүз. Буга чейин жаңылыш ыкма менен иштеген болсоңуз, аны өзгөртүү үчүн эмне кылуу керектигин талдаңыз. Бардык ийгиликсиздик түп тамырында жаңылыш иш аракеттен улам жаралат. Жаңылышуудан алыс болуу үчүн маселеге ар тараптан карап, анын пайда болуу себептерин издөө менен гипотезаларды улам-улам талдоо, изилдөө жана аны тастыктоо керек. Мүмкүн болгон бардык чечимдерди издөө. Системалуу ыкманын 5-чи этабы мүмкүн болгон бардык чечимдерди издөө.
Белгилүү чечимдерди жазып, белгисиз болгондорун издөө керек. Белгисиз болгондорго чечимдерди тандап көрүңүз. Айрым учурда эч нерсе жасабоо эң жакшы чечим. Канчалык көп чечимдерди иштеп чыкса, ошончолук идеалдуу чечимди табуу ыктымалдуулугу жогору. Чечим кабыл алуу. 6-этап мүмкүн болгон чечимдердин ичинен бирин тандоо. Кандайдыр бир чечим эч бир чечимдин жоктугуна караганда жакшы. Кандай болбосун так жана белгилүү чечим жогорку акылды активдештирип, чыгармачыл жөндөмдүүлүктү ишке киргизет. Бекем жана чечкиндүү чечим чыгарууга жана кокус жаңы маалымат жаралса аны өзгөртүүгө билүүгө даяр болуңуз. Жыйынтыктарына ким жооп берерин аныктоо. Маселени системалуу чечүүнүн 7-этабы кабыл алынган чечимдин жыйынтыктарына жоопкерчиликти өз мойнуна алуу жана бул жоопкерчиликти башка бирөөгө оодаруудан алыс болууну аныктап алуу. Аныктап алгандан кийин артка жылдырбастан дароо ишке киришүү керек. Баардык процесsti так аткарылгандан кийин дароо ишке киришкенден адамдардын алган жыйынтыгы таң каларлык. Ийгиликке ар дайым туура чечим кабыл алган адам жетишээрин унутпаңыз. Кабыл алган чечимди ишке ашырып жатып дароо жыйынтык аласыз. Анын негизинде кайсыл жерден жаңылыштык кетиргениңизди же кайсыл жерин оңдоп түзөө керектиги көрүнөт. Аларды ишке ашырып жана тууралоо киргизип жатып эң керектүү сабак аласыз. Мурдагыга салыштырмалуу акылдуу жана тажрыйбалуу болуу менен өз максатыңызга жакындайсыз. Иште уктап жаткан генийди ойготуу. Маселени чечүүнүн 2 активдүү ыкмасы. Мээге чабуул коюу жана системалуу ыкма максатка сиз элестеткенден да тез жетүүгө жардам берет. Андан сырткары, маселени чечүүгө жана максатка жетүүгө арналган пассивдүү бир канча жолдор бар. Алар акылдын түпкү күчтөрүн колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Акылдын иштешинде аракет зыян. Бул канчалык адам тынч абалда болуп, маселени чечүүнү жогорку акылга тапшырса, ошончолук анын жообун тездейт дегендик. Жогорку акылдын активдөшүүсүнө жардам берген бир канча пассивдүү ыкмалар бар. Алгач, эң жөнөкөй ыкма акылды кыялдануу сыяктуу бош коюуну колдонуп көрүңүз. Ушундай тынч жана бош абалда турганда баалуу ойлор келет. Бул учурда классикалык музыка угуп, табиятта сейилдеп же жөн гана медитация абалында болууга болот. Өзү менен жалгыз калуу. Пассивдүү ыкмалардын эң мыктысы өзү менен жалгыз калуу абалы. Эч ким тоскоолдук жаратпаган тынч жерде жалгыз отурууга мүмкүн болгон жерди табыңыз. Ыңгайлуу жайланышып алып, бошонуп өзүңүзгө топтолуу үчүн бир канча терең дем алып, дем чыгарыңыз. Эч кыймылсыз 30-60 мүнөт отурууга өзүнө сөз берүү керек. Кофе ичүү же чылым чегүү өзүн үчүн ордуңуздан турбай, эч кандай музыка койбоңуз. Ички жан дүйнө менен байланышка чыкканга чейин кыймылсыз отуруу керек. Качан сизге эмне каалап жатканыңыз ачык, даана көрүнгөндө жогорку акыл өзү эле ишке киришип, жаңы идеяларды жаратып баштайт. Эгер жалгыз абалда калуунун астында мээге чабуул жасоо ыкмасын колдонгон болсоңуз, акылды жогорку даярдык абалына алып келет. Акылды жооп табууга тууралап коесуз да, ишке жогорку акыл киришет. Тынч абалда жооп күтүп отуруп, бүткүл жашооңузду өзгөрткөн идеяны угасыз. Келечектин ачкычы. Акылдын күчүн колдонуу менен бактылуу келечекти куруунун ачкычын табасыз. Сизде генийдин потенциалы бар. Коюлган бардык максатка жетүү үчүн керек болгон бардык нерсе сиздин ичиңизде бар. Максатты жазуу жана аны элестете билүүнүн өзү анык ишке ашаарын далили. Негизги маселе канчалык аны чын жылден каалап, ага жетүү үчүн баарына даяр болууда. Баары бир гана өз колуңузда. Максатка жетүүгө жардам бере турган идеяларды тең салмакта колдонуп жатып, максатка жетүүнүн туура багытына чыгасыз. Укмуштуудай жолдуулукка кез келгендей болушу мүмкүн, бирок бул жерде жолдуулуктун эч кандай тиешеси жок. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, күн сайын китеп окуп, сөздүк курамды толуктоо. Канчалык көп сөз билсе, ошончолук так ойлонуп, туура чечимдерди кабыл алат. Экинчи, ар бир максатка же маселеге карата мээге чабуул жасоо. Маселени же максатты суроо түрүндө жазып, ага 20 жооп табуу. Алардын жок дегенде бирөөсүн ишке ашыруу. Үчүнчү, ар бир маселеден анын пайдалуу жагын издөө. Аны ар дайым табууга болот. Төртүнчү, маселени чечүүдө ар бирине системалуу жана логикалуу кароо. Маселенин баардык себебин жана чечимдерин аныктап алып ишке киришүү. Бешинчи, максатка жетүү же маселени чечүүдө эмне кылуу керектигин ойлогон жана сүйлөгөн чечкиндүү адам болуу. Алтынчы,
Максатка карай жолдо жаралган бардык кыйынчылыктарды жеңүүдөн эч күмөн санабоо. 7. Жогорку акылды так, туура суроо, жакшыны гана күтүү, бош болуу жана жалгыз калуу абалы, позитивдүү ырастоолор менен азыктандыруу. Жогорку акыл улуу күч.